Саламатсыңарбы 9-класстын окуучулары. Мен Кыдыкова Айнура Табалдиевна Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 9-класстын кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар муун деп аталат. Сабактын максаттары: кыргыз тилиндеги тамгаларды, тыбыштарды эске саласыңар. Муун боюнча маалымат ала аласыңар. Муундун түрлөрү боюнча билесиңер. Кыргыз тилин туура сүйлөп, оозеки жана жазуу көндүмүңөр өнүгөт. Кебиңерде сөздөрдү туура айтканга үйрөнөсүңөр. Сүйлөө маданиятыңар калыптанып, өзүңөргө ишенүүчүлүк өсөт. Жаңы теманы өтөрдөн мурун балдар, тамга тыбыштарды эсибизге салабыз. Кыргыз тилинде 36 тамга, 34 тыбыш бар. Эмне үчүн 34 тыбыш? Анткени ажыратуу белгиси менен ичкертүү белгиси тыбыш бербейт. Тыбыш сөздөгү кулакка угулган айрым-айрым үндөр. Ал эми тамга болсо, тыбыштарды белгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги. Тыбышты айтабыз жана угабыз. Ал эми тамганы жазабыз жана көрөбүз. Тыбыштар экиге бөлүнөт балдар. Үндүүлөр жана үнсүздөр. Айрым тыбыштарды айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүнө келгенде тоскоолдукка учурабайт. Эркин чыгат. Мындай тыбыштар үндүүлөр деп аталат. Айрым тыбыштарды айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүнө келгенде тоскоолдукка учурап, шыбыш пайда болот. Мындай тыбыштар үнсүздөр деп аталат. 34 тыбыштын ичинен балдар 14-ü үндүү, 20-сы үнсүз тыбыштар. Ошол 14 үндүүнүн ичинен кыскасы 8 үндүү тыбыш, 6 созулма үндүү тыбыштар. Биз тамга тыбыштарды эсибизге салдык. Эми жаңы темага өтсөк. Жаңы теманын аты муун. Муун деген эмне балдар? Сүйлөө органдары аркылуу сөздөрдүн майда-майда бөлүктөргө бөлүнүп айтылган бөлүгү муун деп аталат. Муунду үндүү тыбыштар түзөт. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Муун сөздөгү өзгөчө ыргак. Мисалы: бала, ата, мектеп, атчан, тоолук, турмуш, ойно. Бул сөздөрдү муундарга ажыратсак балдар, бала бул жерде 2 муун. Анткени бул жерде 2 үндүү тыбыш болгондуктан 2 муун болуп, 2ге бөлүнүп айтылып атат. Ата, мектеп, атчан, тоолук, турмуш, ойно. Ушул сөздөрдүн бардыгында 2ден үндүү тыбыштар бар. Балдар, сөздөр бир муундуу жана көп муундуу болот. Мисалы: от, аш, буу, таш, кыш, айт. Бул сөздөр балдар бир муундуу сөздөр. Анткени бул сөздөрдө бир эле үндүү тыбыш бар. Созулма үндүүлөр бир эле тыбышты берет. Апа, акыл, абдан, кичүү, татаал. Булар 2 муундуу сөздөр. Анткени бул сөздөрдө 2 үндүү тыбыш бар. Мисалы, апа деген сөздү алсак, апа деген сөздө 2 үндүү тыбыш бар. А жана а. Бул 2 муунду берип атат. А, па. Ал эми абдан деген сөздө болсо, а деген тыбыштан 2 үндүү тыбыштар. Ошондуктан абдан деп 2 муунга бөлүнүп атат. Акылман, адатта, болуптур, тазалык. Булар болсо 3 муундуу сөздөр. Анткени 3 үндүү тыбыш бар сөздөрдө. Акылман деген сөздү алып карап көрсөк,
A tıvışı, I tıvışı jana A tıvışı bular ündүү tıvıştar. 3 ündүү tıvış бар болгондуктан бул 3 муунга бөлүнүп атат. А, кыл, ман. Кээ бир сөздөр балдар 4, 5 жана андан да көп муундуу сөздөр болот. Мисалы алсак, жаратылыш деген сөздү алсак балдар. Жаратылыш. Бул жерде 4 үндүү тыбыш бар. Ошондуктан бул сөз 4 муунга бөлүнүп атат. Кургакчылыкта деген сөздү алсак, бул жерде 5 үндүү тыбыш бар. У, А, И, анан А тыбышы. Бул 5 муунга бөлүнүп атат. Кургакчылыкта. Ал эми башталышындагы деген сөздү алсак, бул жерде 6 муунга бөлүнүп атат. Эмне үчүн? Анткени бул сөздө 6 үндүү тыбыш бар. Кыргыз тилинде муундун 3 түрү бар. Ачык муун, жабык муун, туюк муун. Муун үндүү тыбыштан гана турса же үндүү тыбыш менен аяктаса, бул ачык муун болот. Мисалы, ата, ара деген сөздөрдү алсак, ата деген сөз 2 муундан турат. А-та. Бул жерде үндүү тыбыштан башталып, үндүү тыбыш менен бүтүп атат. Ошон үчүн бул ачык муун. Андан кийинки мисал ара, а-ра. Бул жерде дагы 2 муун бар. Муундарды карасак, үндүү тыбыш менен башталып, үндүү тыбыш менен бүтүп атат. Ошондуктан бул ачык муун. Экинчиси, муун үнсүз тыбыш менен аяктаса, жабык муун болот. Мисалы, ат, анан ырлар деген мисалды алсак, ат деген сөздө Т тыбышы менен бүтүп атат, бул үнсүз тыбыш. Ал эми ырлар деген сөздү алсак, ырлар. Биринчи муунду карасаңар, Р тыбышы үнсүз менен бүтүп атат, экинчи муун лар дагы Р тыбышы үнсүз тыбыш менен бүтүп атат. Муун үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаса, туюк муун болот. Мисалы, буйрук жана жаңгак деген сөздөрдү алсак, буйрук деген сөздү муунга бөлсөк, буйрук. Бул жерде үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен бүтүп жатат. Ал эми жаңгак дегенди да алсак, биринчи мууну жаң. Бул жерде ж жана ың деген үнсүз тыбыштар. Ал эми гак деген муунду алсак, г менен к тыбышы үнсүз тыбыштар. Ошондуктан бул туюк муун болуп атат. Кана балдар, эми экрандагы сүрөткө карайбыз. Экрандагы сүрөт бул кимдин сүрөтү деп ойлойсуңар балдар? Бул белгилүү акын Жеңижоктун сүрөтү. Азыр балдар, мен Жеңижок жөнүндө маалымат айта кетейин. Жеңижок өз аты Өтө. 1860 жылы Көкө деген кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинде эле ата-энеси дүйнөдөн кайтып жетим калат. Аксыда тайекелеринин колунда жүрүп, молдодон окуп, кат тааныйт. Колуна комуз алып ырдай баштайт. Бир күнү Нурмолда аттуу ырчы менен беттешип, анын шаштысын кетирет. Эки Жеңижок кемсел кийген жаш жигиттин ырдаганына эл таң калат. Ошондон баштап Өтө Жеңижок атылып кетет. Жеңижок айтышта эч кимден жеңилбеген чоң акын болгон. Аалам, жер, суу, табият, түбөлүктүү турмуш жөнүндөгү ырлары анын улуу ойчул экенин далилдейт. 1919 жылы каза болот. Кана балдар, Жеңижок жөнүндө маалымат алдыңар. Эми тапшырмаларды иштейбиз. Азыр ушул маалыматтан 2 сүйлөм алабыз. Ушул сүйлөм боюнча тапшырма аткарабыз. Биринчи сүйлөм. Жеңижок өз аты Өтө 1860 жылы Көкө деген кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Экинчи сүйлөм. Ал жаш кезинде эле ата-энеси дүйнөдөн кайтып жетим калат. Ушул сүйлөмдөгү сөздөр канча муундан тургандыгын бөлүп тизип жазабыз. 1 муун, 2 муун, 3 муун, 4 муун жана 5 муун.
бир муундан турган сөздөрдү алабыз. Өз, миң, жүз, үй, ал, жаш. Булар эмне үчүн бир муун болду? Анткени бул жерде бир эле үндүү тыбыш бар. Булар муундарга бөлүнбөйт. Андан кийин экинчи эки муундан турган сөздөр. Аты, өтө, сегиз, жылы, көкө, деген, туулган, эле, ата, кайтып, жетим, анан калат. Бул сөздөр эки муундан. Анткени бул жерде эки үндүү тыбыш бар. Андан кийин үч муундан турган сөздөр. Жеңи жок, кедейдин, кезинде, энеси, дүйнөдөн. Бул сөздөр эмне үчүн үч муундан турат? Анткени бул сөздөрдө үч үндүү тыбыш бар. Мисалы, кедейдин деген сөздү алып карап көрсөк, кедейдин. Андан кийин 4 муундан турган сөздөр. Бул бүлөсүндө. Бул бүлөсүндө деген сөз 4 муундан турат. Анткени бул жерде 4 үндүү тыбыш бар. Бүлөсүндө. Андан кийин 5 муундан турган сөз. Алтымышынчы. Бул жерде алтымышынчы. Бул жерде 5 үндүү тыбыш бар. Мынакей балдар, эки сүйлөмдөн алынган сөздөрдү ушундай кылып 1 муун, 2 муун жана 5 муунга чейин бөлүп жаздык. Муну дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Келгиле балдар, кийинки тапшырмага өтөбүз. Экранда берилген сөздөрдү муундарга ажыратып жазабыз. Акыл, абдан, аштык, башкар, бекем, балапан, дүйнө, жетекчи, карыя, заман, каяша, жаны бар, көлөкө, маданият, мейман, кыз, оңой, өкүл, өнөр, сыяктуу, токой, узак, чырпык, ысык, эгин, беш бармак, меймандостук. Жазып бүтсөңөр балдар, экранды карап жазганыңарды экрандагы сөздөр менен салыштыргыла. Туура бекен текшергиле. Кимдики туура болсо алкыш, кимдики ката болсо оңдоп алабыз. Сабакты жыйынтыктоо үчүн таблицага көңүл бурабыз балдар. Таблицада жазылгандар туура же туура эмес экенин белгилейбиз. Муунду үнсүз тыбыштар түзөт. Муунду үндүү тыбыштар түзөт. Сөздө канча үндүү болсо ошончо муун бар. Бал а, кыз, карга, телефон. Сабиз, чака, суу, мекен, ынтымак. Сөздөр бир муундуу эле болот. Сөздөр бир жана көп муундуу болот. Кыргыз тилинде муундун 4 түрү бар. Кыргыз тилинде муундун 3 түрү бар. Муун үндүү тыбыш менен аяктаса, ачык муун болот. Муун үнсүз менен аяктаса, жабык муун болот. Келгиле балдар, эми текшерип көрөлү. Муунду үнсүз тыбыштар түзөт. Ушул туурабы же туура эмеспи балдар? Бул туура эмес. Муунду үндүү тыбыштар түзөт. Бул туура. Сөздө канча үндүү болсо ошончо муун бар. Бул туура. Бал а, кыз, карга, телефон. Бул муундарга туура бөлүндүбү балдар? Жок, бул туура эмес. Сабиз, чака, суу, мекен, ынтымак. Ушул сөздөр туура бөлүнүптүрбү муунга балдар? Туура. Сөздөр бир муундуу эле болот. Бул туура эмес. Сөздөр бир жана көп муундуу болот.
Туура. Кыргыз тилинде муундун 4 түрү бар. Туура эмес. Кыргыз тилинде муундун 3 түрү бар. Бул туура. Муун үндүү тыш менен аяктаса ачык муун болот. Туура. Муун үнсүз менен аяктаса жабык муун болот. Бул туура. Ушуну менен балдар сабагыбыз аяктады. Муун жөнүндө маалымат алдыңарго деп ойлойм. Эми үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма. Биринчи тапшырма 96 бет 139 көнүгүү. Биз жана жеңи жок жөнүндө маалымат алганбыз. Ошол китебиңерде текст болуп берилген. Ошол текстте калган сүйлөмдөрдөгү сөздөрдү муундарга ажыратып жазып келгиле. Экинчи тапшырма 97 беттеги 140 көнүгүү. Китебиңерде жетим кыз деген текст бар. Ошону окуп, түшүнүп, ачык, жабык жана туюк муундуу сөздөрдү бөлүп, тизип жазып келгиле. Үчүнчү тапшырма бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап келгиле. Ушуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.